Kırgızistan'da bu son ama Sadır Japarov geldi. Onu desem üçötün başım götürüp iyiydi. Dörtüncüsü ulu ayık eken. Allah mahfu üçötün iyiydi. Жасқанды өлбейді. Оқығанды өлбейді, жап-жас балалар. Россияда işlep жүршөт да, стройкада. Жас. С моих слов написано, верно, деп жас десем жаза албайт. Ошол Россияда стройкада işlep жүргөн баланын үмүтү бар. Крышада бетон коюп аткан баланын үмүтү бар. Үмүт бар биздечи. Садырбайга мезге кайрылам. Алып кеткиле, бизди сүйрөп кеткиле. Бакчы керек бизде. Эл кыйналды. Жап-жаш балдар, мыякта стройкада жап-жаш кыздар магазинде иштеп жүрүшөт. Мен тажаган жокмун. Мен намыстанып атам. Оорум ооруп ошол балдарга. Кыргызстанды жакшы көрөм. Кыргыздарды сүйөм мен. Мен мекенimди сүйөм. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал турукташ элек. Тилекке каршы өткөн суткада коронавирустан дагы 9 адам каза болду. Алар Бишкек, Чүй, Баткен жана Жалал Абад облусунун тургундары эле. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары брифинг учурунда билдирди. Акыркы сутка ичинде каза болгон учурлар да бар. Анын ичинен 9 учур катталды. Лабораторияда тасталган COVID-19 5 учур Бишкекте, 2, Чүй облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1, Баткен облусунда 1. Клиника эпидемиологиялык тасталган COVID-19дан каза болгондор 4 учур, Бишкек шаарында 2 учур, Чүй облусунда 1 жана Баткен облусунда 1 учур катталды. Ал эми бир суткада COVID-19 1198 адамдан аныкталды. Расмий маалыматтарга караганда ушул тапта ооругандардын жалпы саны 134 миңден ашты. 1198 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 717, Ош шаарында 60, Чүй облусунда 142, Ош облусунда 75, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 20, Ысык Көл облусунда 39, Жалал Абад облусунда 53, Баткен облусунда 88. Жалпы катталган учурлардын саны 134.501 учур. Анын ичинде лаборатордук тасталган 86.397, клиник эпидемиологиялык тасталганы 48.104. Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорусуна кабылгандар жана андан каза болгондордун статистикасы өскөн. Буга тааж вирусу чоң таасирин тийгизген. Коронавирус адамга жукканда жүрөк кан тамырларын сезгентип жатканы маалымдалды. Мындан улам дарыгерлер дарттын белгилери аныкталса тезинен ооруканага кайрылууну сунушташууда. Жүрөк кан тамыр ооруларынан коронавирус менен кошо болгонда бул коронавирус өзү бир эле өпкө оору эмес, бул системалык оору. Бардык организмди сезгенүү пайда болот. Айрыкча жүрөк айрыкча кан тамырларда сезгенүү пайда болот да. Жүрөк кан тамыр ооруларында ага чейин эле бар болгонда кан тамырлар өзү оору болгондо ошол келип вирус ага тийгенде сезгенүү күчөп туруп, анан кийин баягы кан уюп калып, инсульт, инфаркттарга алып келет. Ошондуктан ошол учурлар көбөйүп атат да. Учурда ооруканаларда 4253 киши вирус менен күрөшүүдө. Анын ичинен 184 бейтаптын абалы оор экени айтылды. Мындан сырткары үйүндө жатып дарылангандар да бар. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары. Жыйырма 2:00 тарта коомдук тамактануучу жайларга рейд өткөрүлдү. Мында ишкерлерден башкалар деле иштеп жатпайбы, биз иштесек болбойбу деген атаңдаштуу сөздөр айтылды. Неге именно бұл жерге кешеді? Именно осы жерге бірінші. Хорошо, жаптыға көреде. Давайте. Атты түзіміз.
Көпчүлүк кафе ээлери болсо аз сандагы кардарларды тейлеп жатабыз деген шылтоосун айтып, иштеп жаткандыктарын билдиришти. Ал эми шаардык ыкчам штабтын чечими болсо 22:00дөн кийин толук жабылуу чечими кабыл алган. Азыр ушунда иштейм деп атасыз. Почему, короче, біреулерге боло берет, мага болбойт деймин. А сиз ойлоп атасызбы азыр эмне болуп атпасызбы? Кыргызстанда. Эмне болуп атат? Бизде Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө пандемия оору болуп атат. Атасызбы? Атасызбы? Ошол нерсеге сиз кайда карап атасызбы? А? Почему мен? Эмне мен сизге жооп берип атам? Сиз жооп Сурап берип атам, сурап берип атам. Почему кайдыгерди карап атасыз? Айгере атасыздар, сиз азыр адамдарга айтпай атасыз, эч нерсе кылбай атасыз. Маскаңыз жок, өзүңүздүн. Ишчилерде эч нерсе жок. Азыр тагып атчы. Рейд учурунда аура эс алуу борбору жабуу астында болгондуктан протокол түзүлбөстөн түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү берилди. Ondan keyin cevap alalım bilin. Senin zaten. Çok siz de anlayın ayet. Siz de biz emes de. Ondan keyin biz уже kol koyup bergenmiz. Çıkışınız gerek. Biz cevabımız pandemiye karşı dep bu ellerden düşündürüşünüz gerek siz. Ал эми Берикбай кафесинде болсо, кардарлар башка кафелерге салыштырмалуу көп экендиги байкалат. Бул жайга болсо айтылган талаптар аткарылбаганы үчүн протокол толтурулуп 3000 сом айып салынды. Olmadı yani, geç olmadı. Artık 12 oluyor. Murat birinci yüzden beri 5 gün ötü 5. yüz. Yaşama göre atlattı. 5-iyul күнү жалпы 6 коомдук тамактануучу жайга текшерүү жүргүзүлдү. 5-өөнө протокол толтурулуп 3000 сом көлөмүндөгү айып пул салынды. Бүгүнкү күндө биз коомдук тамактануучу жайларды кечки саат 10дон кийин кыдырып чыктык. Бул боюнча 1-2 коомдук тамактануучу жайлар ачык экен. Ошого биз жеке менчиктин түрүнө карабастан өкмөттүн токтому менен биргеликте биз айып пулдарын салып чыктык. 6 тамактануучу жайга барган болсок, 5-өөнө айып пулун салдык. Себеби бирөө жабып аткан учурунда барып калдык. Рейд учурунда көпчүлүк жеке ишкерлердин атаңдашуусуна күбө болдук. Мындай кайдыгерлик мамиледен улам илдет күн сайын көбөйүп жаткандыгын адистер айтышат. Орунун алдын алуу үчүн ушул сыяктуу чектөөлөр киргизилип жатат. Мындан улам ар бир жаран мамлекет тарабынан коюлган талаптарды аткарууга милдеттүү. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.